Бул менин жүзүм навесим. Мынау катары бүт дамыски палочки, анан мальчики с пальчики, белая леди деген сорттор чыккан да, жаңы гибрид интенсивный. Ошолорду дагы арасыга эккенмин, улаганмын. Мына канча жамгыр, канча ысык, канча шамал болду, Кудайга шүгүр. Баштап Кудай колдоп, жүзүмдөрүм эчтеке болбой сакталып турат. Дамыски пальчики булар. Анан жанагы жүзүмдүн үстүн көпчүлүк жүзүм багбандар ачып коюп атат да. Мынчалык кылып коюу кылып туруп жүзүмдү караган жакшы. Мисалы үчүн мына меникиде коюу да, үстүдө жалбырактар турат, мына тосулуп турат. Жүзүмдөр отдельный мынандай болуп, баш жагы өзүнчө турат, шамалдап. Ушундай да жакшы сакталат да мына. Жалбырактар бүт жогоруда, калың жалбырактар. Күн тийбейт. Күн тийбей бышат мөмө. Мөмөгө күн тийсин деп көп ачып коюп атат да, андай кылбаш керек. Мына. Муну ушунчалык эле жана салкын жерде, суугураак жерде жүзүм кылып аткандар жүзүмдөргө күн тийбей эгер ушундай кылып өстүргөн чакта. Бышарга жакын калганда, bir 10 күн 15 күн калганда кичине жалбырактарды ачып туруп, үстүн күн жарым жартылай тие турган кылып коет. Ошондон саргарып жүзүмчү аябай жакшы болуп бышы берет. Ушундайларды унутпагыла. Көп суроо болот да бул группадачы мага. Жеке өзүмө чыгып алып сурашат. Ошондон ушундай съемка кылып атамын мен. Мына. Мынанда бүт жаңы жүзүмдөрдү өстүрүп атам мынакей. Аралыгы дээрлик 1 метрден. Мына. Ушулар бардыгы жаңы сорттор. Мына эки жүзүмдүн аралыгы 4 метр 30 сантиметр. Эртең мунагы жаш көчөттөр жетилгенде ал деле өсүп келип, ортого чейин өсүп келет да. Мөмөлөр бир жактуу болот. Мына карасаңыздар. Меники ушу максимум 1,5 метрге чейин жүзүм байлайт, биягы пустой жалбырак кетет, шак кетет биягыга. Жүзүм бардыгы бир жактуу турат мына. Мына карасаңыздар мына. Ошо мешочка кийилгендер бардыгы ошондой бир жактуу турат. Жүзүмдүн сабынан четинен баштап максимум 1 метр 1,5 метр болуп калган да. Мен ушундай обрезка кылам да. Менде жанагындай чоң эмелери жок. Жүзүмдүн билектеги жоон шактары жок да. Бүт меники молодой. Мынакей. Карасаңыздар, мына бир да жок ошондой. Азыр мен ушул обрезкага өттүм да жакында. Быйыл өттүм. Эмки жылы дагы кичине иштери бар, аларды бүткөндөн кийин толук эле ошо жаңы обрезкага өтүп кетем. Мынау ряд, мынау темир стойкалардын катарындагылар бүт бардыгы ушу жаңы жүзүмдөр. Мына. Булардын аты Аватар, Lamborghini, Manicure Finger. В общем, 20 сорту бар да. Мен сиздерге роликти таштаганмын, ошондон башында мендеги жүзүмдүн сортторун көрсөтүп койгом. Мыналар жүзүмдөр жакшы, бул кайрадан уулангандар, бир сөз менен айтканда, кайрадан кыйыштырганмын ушуларды. Ошон үчүн жаш мынакей. Эми любом случае буларды деле ойлоп турам. Күзгө чейин жетип барат мынагы навестин башына. Ушундай туугандар. Булардын аттары бар, ар биринин аты бар. Мынандай карасак, ой. Мисалы үчүн мына белая леди деп коебуз, 11 майда ууланган. Тоже белая леди экен. Мынандай чыкпай калгандары бар.
Arada bir 10 çaktı. Общий сложность все. Bunağı Etiyut деген sort. Бұл деле ранний sort, черный. Kim қалағандар қызығып, интернетке кіріп қарасаңыздар, жүзімнің характеристикалары бар. Düşünsеңіздер, осы жақтан қарайсыздар. Бұл болсанын. Так, мынау Хэллоуин деген жүзім бар. Бардығының аты бар да, іші қылып. Мальчик с пальчики деген бар, дамский пальчики дегендер бар. Мынау ушундай. Мынаулар F1 деген жүзім. F1. Бұл қысқасы үсен жүзімнің қызылығы ұқсас та. Мына. Бұлар деле почти мына 1,5 метрге чейин өскен, қалғанына шақ кеткен. Мына. Мына кеткен. Менде капельный полив менен суғарылат. Анан анарларды мен мынандай қылып күннен сақтаймын. Бізде күн аябай ысық болғандықтан анарды терісін күйгізіп қояды. Мына тышындағы қапчасын мен бір қолдап шығаралат болдым екен. Шығарат екен. Мына. Ушундай мешочкалар бар туғандар. Мына. Ушуларды кийирип коем. Мына анарды мына жерге күн урбайт. Ошол эң күнгөй жери дейин. Вот, мынакей. Анар. Ошого ушуну мен Кытайдан заказ менен сатып алып атам, өзүм пайдаланам. Аябай арзан. Кийим банк картаны Кытайды мошенниктерден коркпосо, пожалуйста, заниматься етип алыңыздар. Мынакей. Анарым жалгыз түп, мынакей. 3, 4, 5, 6 түп эмес меники. Мына. Анан карлик. Мен бойымдан кыска турат анар. Мага ушундай удобный. Чото мен чоңойткум келбейт атанарды. Ушинтип эле өстүрүп атам. Мына катар анарлар турат, бардыгы көзүңүздөргө агарып көрүнүп атса керек. Мешочкалары. Мына. Ушундай турат да. Бул анар сүйүүчүлөргө айтып атканым бул. Бул мындай жүзүм багбандар жүзүмдү кыйыштырып, улап жүргөндөр жакшы билет. Бул мынанда кобер деген подвой өсүмдүк да бул кобер. Бул кобер 28-32 метрге чейин bir жылда жана шак сүрүп эме кылган ушундай бир жүзүм экен да. Муну дагы эми коберди дагы жүзүм дешип коет. Бирок мунун жүзүм мөмөсүнө вообще көрө элекмин. Мына ушундай. Буларды мен калемче кылып кесип алам дагы. Жүзүм улайм да. Ошо бөт жаңы чыккан жүзүмдөрдү суга улаймын. Ошол жүзүмдөр өтө тез өсөт, тез амал алат да. Ушундай. Мунун калемчелерин деле сатышым мүмкүн, бирок азыраак. Мындай эки катар болуп, мына эки айры болуп туруп чыккан да.